Assalomu alaykum. Facebook қолданушылар, assalomu alaykum. Бағмандар жамааты, саламатсыздарбы? Туғандар, бүгін біз өзіміздің өндірішті көтеріп, өзіміздің Қырғызстандың өндірішіні іштеп атқан дағы бір ишханаға келдік. Есіңіздерде болса, бұл самын шығарған ишхананы біз мұрда тартқанбыз. Нұрғазы екеуміз мынау жерге дағы келдік. Бұл жігіттер Эко Плюс деген ошол кир жугуч порошокун чыгарып атышыптыр. Азыр даяр продукция бул жакта экен. Мына упаковка кылып даярдап коюптур. Граммы канчадан буну? 3 килограммбы? Мына Эко продукт, Эко Плюс деген өзүбүздүн. Булардын берки баягы тай темелерден айырмачылыгы эмнеде? Айырмачылыгы жок. Айырмасы жок, Адан калышпайт. Кирди таза жуйт. Таза жуйт, российский технология, то есть рецепт российский. Рецепт российский. Анан экологический. Эко Плюс, Мына адамдардын ден соолугуна зыян бербейт, Зыян бербейт. Жакшы экен. Баасы канчадан бунун? Упаковкасы дагы аябай чирайлуу экен, Мына Нургазы тартчы гана. Упаковкасы 3 килограмм экен. 195тен эң арзан болуп атат Кыргызстанда. 195 сом, оптомго. Автомат. 95 автомат. Автомат. Негизи баалары кандай? Алар негизи 3 килограмм 250ден нары да, негизи. Базарда 250ден нары. Муну сизде экологический жагы кандайча аныкталат? Ушул немеден өткөнбүз, лаборатория, КМСтен, Кыргызстандан, мамлекеттик Onun sertifikatsa var. Бардыгы ошол технология боюнча көрсөтүлгөн. Эч кандай ден соолукка зыяны жок. Анан бизде дагы бир өзгөчөлүк монда бар. Азыр биз автомат, андан кийин мына. Азыр биз жаңы метод бул весовой. Кадимки сахар, күрүчтө эле кылып весовойда беребиз. Азыр мына пакет өзүнчө сатылат. Мисалы үчүн 3 килограммга пакеттин баасы кошулат да. Кымбат экен. Анан весовойго обычный базардагыдай эле пакетке салып беребиз да. Ошол өзгөчөлүк болуп атат. Бул мисалы үчүн автомат. Бул автомат экен. Ооба. Бул эми багы жөн эле весовой алгандар эми багы Кадимкидей. Багы гостиницалар, Каласа үйдөгүлөр жарым килограмм, 5 килограмм, 10 килограмм. Ошо гостиницалар, заводдор, фабрикаларга ушул биз кир жуучу жайлар шаарда көбөйүп кетпедиби? Куштар Мамиев деген жигит сурап атат. Доставка барбы Куршапка деп, Куршап айылына. Куршап деген өзгөн районуна карайт. Ошол жака доставка барбы, ошол жакта фирмалар барбы, кимге берип атасыңар сатканы деп атат. Биз азыр баштаганыбызга так 3 ай болуп калды да. Доставка кылып беребиз сөзсүз Кыргызстан ичинде. Кыргызстан ичинде доставкасы бар экен. Ошондо мына килограмм канчадан болот? Мисалы автоматтыкы. Автомат 65тен азыркы баасы мына. Бүгүнкү баасы. Мына ручной 60тан деп атат. Весовой да берет. Жыты аябай сонун. Кийин кир жуугандан кийин кирде эч кандай жыт калбайт. Балдар айтпайсыңар, мындай көргөндө көрсөтүп берсин, идиш алып келип, балдар айтпай. Абдулла Ташиевич экөөбүз ушу порошок чыгарып аткан балдарга келдик. Бул дагы өзүбүздүн өндүрүш, туугандар. Мына эч кандай айырмачылыгы жок экен. Тайтты 250 сом, 300 сомго алып иштеткенден көрөктү. Мына өзүбүздүн Эко Плюсту алып иштетсеңиздер, ошонун анан дагы бир жакшы жери бул экологиялык таза экен. Мына ушул кирди жуугандан кийин адамдын денесине эч кандай аллергиялык андай реакция бербейт экен. Анан дагы бир өзгөчөлүктөрү булар эгерде кааласаңыздар гостиница иштетсеңиздер, же дагы бир пансионат азыр немеде Ысык көлдө пансионаттар иштеп атат. Мына кап менен эле келип алып кетип килограммдап весовой алсаңыздар болот экен да. Ооба. Мунун упаковкасынан акча кетип атпайбы? Куштарбек Мамиев айтып атат, башка фирмаларга бербегиле дейт. Башка фирмаларга берсеңиздер кымбаттап кетет баасы дейт. Туура айтып атат.
Номер сурап атат. Номер кайсы номерди бересиз? Номерди жазып коесузбу анда? Кана кандай көргөн көрсөтүп бересиңер балдар? Көрсөтөйүнчү, номер берейин. Биринчи номерди Номер бересиз. берип кой. Сурагандарга. Мына упаковка коюн. Так, 0700 0700 62 62 28 28 90. 90. Аты ким bu баланын? Сааданбек. Ким? Сааданбек. Эки абы. Сааданбек. Сааданбек. Готово. Мына кетирип койдук эфирге. Көрсөтсөк болот. Көрсөтөбүз. Телефону 762 28 90 экен, Бишкектин Маек айылында. Так, мына азыр Эфирди бөлүшкүлө туугандар, өзүбүздүн өндүрүш жөнүндө кетип атат сөз. Мен көрсөтүп атам кандай көргөнүн. Мына Ого, каймак болуп калат экен. каймак болуп калат экен. Бул дагы кичине суук суу болду. Эмизи жылуу сууга да негизи бул. Жылуу сууга. Любой айына жылуу сууга. Температура 40 градус болот да. 40-50 градуста. Болду. Муздак сууга ушундай көбүрүп атат. Жакшы экен. Ошо союз бузулганда же самын көппөйт эле эсиңдеби? Же айына көппөйт эле бир ошондой күндөргө калганбыз го. Мына туугандар, айна экологический чистый өзүбүздүн айна экен. Эко плюс деген айна экен туугандар мына. Бизге бир дагы эме жалып түшкөн жок. Жытынан, көрүшүнөн баардыгы жакшы болду. 62 28 90 мына. Бул айнанын технологиясын окуп келдиңер. Стиральный порошок Эко. Срок годности 3 года. С даты производства дейт. ИП Абдуллаев. Бул дагы Абдуллалар экен. Кыргызстан, город Бишкек дейт. Село Маевка дейт. Мына. Туугандар. Неге азыр көбүнчө түптөр жасайт? Бул мындай кирешелүү бизнес бекен? Ар бир бизнес негизи кыйын, өндүрүш болгондон кийин, негизи өндүрүш болгондон кийин. Кыйынчылыгы бар. Албетте кирешелүү жагы жакшы. Азыр ушу силердин ишиңерге эмне тоскоол болуп атат? Так, бизге азыр эң негизгиси ошол кыргызстандыктар өзүбүздүн элибиз колдоп берсе, биздин өндүрүштү. Жанагы Эрдогандын устаты Эрбакан айткандай, бүгүн түрктөрдүн товары жакшы болуш, жаман болушу мүмкүн, бирок силер ала бергиле, келечекте албетте сапаты жакшы болот дегендей. Биздики азыр кудайга шүгүр эч кандай эме жок, жалып жок. Буга чейин 2 ай саттык. Колдон келишинче доставка кылып ар бирибизге бердик. Бир да жалып түшкөн жок. Кирди сонун кылып чыгарат. Кир кургагандан кийин кирде эч кандай жыт калбайт. Бир да жалып түшкөн жок. Ага чейин эксперимент кылдык, туугандарга, жеңелерге бердик, эжелерге берип эксперимент кылдырдык. 10-15 күн эксперимент кылдык, кир жуудук. Анан кийин базарга чыгардык. Ошол элибиз колдоп берсе, өзүбүздүн өндүрүштү, биздики тим более арзан болуп атат. Баасы и сапаты тайып мифтерген, эч калышпайт да. Мына эми Мына бочкаларда ушулай даярлап турат. Даярдап ушу весовой. Весовой, э? Весовой. Каласак упаковка кылып беребиз, каласак ошо весовой алса болот. Каласаңыз бочкасы менен деле сатып бересиз. Калсаңыз бочкасы менен да сатып беребиз. Объем бар. Иштешебиз дегендерге кылып беребиз. Мустай мына самынды дагы көрүп атам да. Бул самынды дагы өзүңөр чыгарып атасыңар. Булардын бааларын дагы бир сыйра кайталап койбойсуңбу? Мына биздин туугандар Береке деген самын, хозяйственный мыла. Туугандар, мына Берекени алсаңыздар, Берекенин акчасы бизге калат. Өзүбүздө калат. Пайдасы дагы бар жогу бизде калат да. Сырьёсу дагы ушул жерден чыгат бунун. Мына Береке, хозяйственный мыланын. Мына Эко плюсту алсаңыздар, пайдасы, налогу биздин Кыргызстанга калат да. Мына өзгөчөлүгү ушуда, биздин өзүбүздүн өндүрүш. Эч кандай тай, Ариэл, дагы башка нерсе эч айырмасы жок. Куттум ушундай эле. Болгону биздикинин баасы дагы арзан, анан экологиялык таза туугандар. Мына ушуга көңүл бөлүшүбүз керек да. Биз өзүбүздүн өндүрүштү өзүбүз көтөрбөсөк, ким бизге берет? 70%. Канча сом бул?
200 граммдык 13 сом деп атабыз. 13 сом а? Той басы. Эң граммы жогорусу канча? 300 граммдык. 300 граммдык алган сом. 18 сом болот. 18 сомдон а? Эми самын арканда чыга берет да. Арканда түстө чыга берет. Кээде сары, ак, очкул болуп. Бөлүшүп койгула. Прямой эфирди бөлүшкүлө туугандар. Өзүңөр убактыңар жокпу? Бөлүшүп койгула. Жаныңыздагы туугандар көрсүн. Мына өзүбүздүн өндүрүштү биз өзүбүз колдобосок. Мына мисалы үчүн мен албасам, Нургазы албаса, мына Муслим албаса, ким алат өзүбүздүн өндүрүштү, туурабы? Анан кийин эле Ожустуку жакшы, Украиндики жакшы, Паландыкы жакшы, тигиндики жакшы деп эле ошол жака кете берген туура эмес. Туугандар, өзүбүздүн өндүрүш мына. Самын 13 сом, 18 сом, мына порошогу 195 сом экен, 3 килограммы. 3 килограмм порошогу. Өтө арзан. Биз үчүн бул деген Кыргызстан үчүн биз өзүбүз продукция чыгарышыбыз керек. Түркияныкын, орустардыкын, украиндердикин, ошолорду издеп жүрө бергенден эч кандай пайда жок. Туугандар, мына өндүрүш үчүн баягы өндүрүш десе эле биз баягы ойлоно беребиз да, өндүрүш ачыш үчүн деген бир чоң бир завод керек, же бирдеме. Туугандар, мына нехитрый приспособление. Мына көрүңүздөр. Нехитрый приспособление. Мына самынды бияктан салынат. Бияктан салат. Самындадан кийин минерден пресс менен мынаяктан чыгат. Анан мынандай кылып эле жакшына кылып балдар өзүнүн кесе турган жери бар. Мынаны кайра ордуна салып кайра чыгара беришет. Мына жигиттер момундай кылып, сонун кылып тизет анан. Бул жерде кургайт туруп. Анан упаковкага салып эле анан базарга алып чыга берет. Өзүбүз өндүрүш ачпасак, кечке көрүнгөндүкүн эле ташып, иштетип, жеп жүрө берсек, туугандар, бул эң акылсыздык да бул. Мына азыр жигит. Атың ким, жигит? Канчага чыктың? 18. Молодец. Мектеп бүтүп жаңы эле? Мектепте бүтүп эле ишке келген турбайбы, жигит? Россияга кетпедиң? Россияга кетпей, биякта өзүбүздүн өндүрүштү көтөрүп атат да. Ысык көлгө ярмаркага чакырып атат. Товарыңы жүктөп алып туруп, бир КамАЗ. Ошол жерге барып Ысык көлдө ушу баада эле сатып келсең болот. Болот, мейли. Бир аракет кылгыла, карап тургула. Опа, мына самын таяр болду. Все. Багы немелерин качан басасыңар? Печаттарын. Басылабы өзү? Арка бетинде экен. Арка бетинде. Басылган турбайбы, таяр экен. Берекет. Ошол порошоктун эмеси. Элейт, Элеген. Бул мисалы майда элейт, чоңураак элейт. Ушундай элек ким жасап атат? Мен жасап. Ушундай элек мага жасап берген, мен биогумус элейин. Канча сомго түшөт экен ушундай элек? Где-то 25ке башка. 25ке. Биогумустун элеги экен, дос. Ооба. Бул бу жерде эмне элейсиңер? Айна, порошок. Бул эме. Себеби элебесең али камок болуп калып кетет да. Электин ар түрдүү болот да, мына. Туугандар, дагы бир нерсени таап алдык. Муслим, өзүңдүн номериңди айт эми. Ушундай элек заказ беребиз. Баягы эле номер, Баягы эле номер. Буну арзаныраак кылса болбойбу? Биогумусчуларда көп акча жок да. Порошок Конструкциясын сиз берейин. Порошок жерде элеткен. Бурун белек жок дегенде алып салып аттыңар. Жо, биз жасап турган ишти баштадык. Комплект кылган экен да булар. Мына да самынды. Сабынды караган. Самын фирма. Береке. Кес. Зилип кетти немең, Туросуң. Мынау кандай самын бул? Дегетеарнеби? Бул да кир самынбы? Кир самын. Ошол Канча сом бул? 13, 200 грамм 13 сом. 13 сомдугу? Бул коричневый чыгыптыр, Бул
сырьёго жараша да. Сырьёго жара. Карараак болсо, коричневирээк болсо, коричневый чыгат. Өзүң ушундай самындан мектепке дагы баягындай учреждениялар бар жок ушундай самын коюп коюш керек. Мына кир самын колду эң таза жууган самын ушу да. Биз баягы кымбат баягы самындарды коюп коебуз досум. Ал жерден ончо тазаланбайт. Эң таза СССР айткан мунучу, Союздун адамдары айткан. Бул лечебный да? Лечебный. Мурдагы кишилер ырак самынга такыр жуунган эмес экен. Аллергия болуп кетишкен да. Бардыгы кир самын менен жуунчу экен. Мына кайра ушуга өтүшүбүз керек да биз. Неме да? Мисалы үчүн аларга түшүндүрүп берейин. Суу менен, обычный суу менен коланын айырмасы да. Кола кылам деп ар нерсе кошо берет го. Сахар, бетайн немелерди кошо берет. Ошондой эле да, мисалы үчүн буга 3 эле нерсе кошулат болду. Ати арак самынга 5-6 нерсе кошулат да. Жыт чыгарыш үчүн, түс бериш үчүн, катырыш үчүн, көпкө жетиш үчүн. Ушул нерселерди кошуп, химикат керек да, даяр химикат. Ошон үчүн туугандар бардыгыңыздарды кир самынга өткүлө. Кир самын эң жакшы самын. Бул деген азыр менмин деген баягы миллиардерлер бар го. Алар кымбат самын колдонбойт. Ушунда жуунат алар. Мен канча жолу Мончого барып байкадым ошону. Мына аксакал чоң тияк биякта иштеген аксакалдар кир самын менен отурат да. Ооба десең, балам сен түшүнбөйсүң. Эми түшүнүп атам мен, эми түшүндүм да. Мунун бул дары экен да көрсөчү. Түшүндүңөрбү? Сех Маевка айылында экен сурап атышат дары экен. Маевка айылы. Мына самын 13 сом экен, туугандар. Кир самын 13 сом. Эң кымбат 300 граммдыгы 18 сом экен. Ким самын оптум кимге керек болсо келгиле. Ушул жерде мына Муслим деген жигит сатат. Анан туугандар, мына биогумус ээлейм деген адамдар биогумусту ээлей турган мындай өзүнүн аппараты бар экен, туугандар. 25 000 сомго бүтөт экен. Ушул баштан аяк өтө бышык болот экен. Тынбай иштеп турат экен, вибратор экен да, вибростол экен бул. Мына жерге биогумусту салсаңыздар эле, түшүргөндөн кийин бияка бир лента коюп кое турган болсо эгерде түшкөндө мындай кылып туруп наракка уже мешокко салса болот экен да, уже автомат кылсак болот экен да ошону. Көрдүңөрбү? Жалпы аппарат Асылбек Мамажунусов буну эсептеп көрүш керек. Кыйла эле болсо керек. Мынанысы жок эле дегенде бир 2-3 миң доллар болсо керек. Анан мына вибростолдору 25 000 сомдон экен. Анан кийин тиякта самын кайнаткан өзүнүн бочкасы бар. Самын кайнатат. Ал жерде бардагыраак экен, тартпай эле койгула деди. Мына туугандар бардыгыңыздарды өзүбүздүн өндүрүштү колдогону чакырам. Мына Береке деген самынды сураңыздар. Кадимкидей эле кандай? Береке деген самын барбы? Мына Береке. Бергиле. Береке деген самын. Мына 72% өзүбүздүн самын экен. Маевкада, адрес Маевкада. Телефонун жазып койдук. Ошо телефонго байланышсаңыздар. Порошогу бар экен, даяр товары. Самыны бар экен. Чыгат экен, где-то бир складында дагы бар экен. 200-300 коробка самын бар экен. Сатыла турган даяр. Самын жоктабы? Самын азайдыбы? Жакшы кетип атабы самын, а? Автоматика, механика. Мына, уктуңар, самын жакшы кетип атат экен. Самын азайып кетиптир. Мына порошок. Порошокту сатышайлы. Жардам берели. Мына даяр весовой да бар экен. Мына продукция даяр экен. Алып кетсеңиз. Нерде канча упаковка бар? Жерде 5 тоннадай бар экен. 5 тонна, 6 тоннадай. 5 тонна, 6 тонна бар экен, Даяр. Ошондо 6 тонна болсо 2000. Эгерде 1000 упаковка заказ берсе батыл эле бүтөбү? Мына туугандар. Кандай пландар бар? Өзүбүздүн өндүрүш. Келечек. Көлдө келгенде айна жок эле, айна кошсоңар, кандай кошулду атасың? Ошол болсо, булай бурса аракеттебиз.
Жидкий суюк самын. Suyuk samın. Andan emesin var. Станогун алып кеш керек. Баягындай неме дагы чыгарсаңар жакшы болот эле. Моющий средство идиш аякка. Ошол. Эмеси жок баягындай эмне эле? Химиясы жок. Мына фери иштете берип 30-40 жылдан бери онкология ошодон чыкты да, фериден чыкты. Ферини жакшы чайкаш үчүн канча литр суу керек экен. А биздикилер жуйт дагы бир силе мынтип туруп эле неме коюп коет экен да. А ошол жерде астаты өтө көп калып кетет экен. Ысык тамак куябыз, ысык чай куябыз. Анан кийин ошол жерден химикаты чыгып, ооруй баштайт экен. Жуугандарга мисалы үчүн обычный кир самын бар го. Кир самынды алыш керек бирөөнө. Туруп 1 литр суу куюп туруп, кайнатып туруп, сен болсо сууга салып койсоң ар эрилейт. Кол менен аласыздар, ошо менен идиш жуусаңар. Эң жакшы деген жөн эле кир самын менен идиш жуу деген, а? Каласа күл кошуп койсоң, очокто күлдү алып туруп. Адрести сурап атат. Точный адрес. Тепличная Маевка, Тепличная. Маевка айылы Тепличная көчөсү 31. Маевка айылы Тепличная көчөсү 31 экен. Келе бериңиздер туугандар. Самынга дагы, порошокко дагы кардар болуңуздар. Өзүбүздүн өндүрүштү колдойлу. Мисалы үчүн тайттын баасы канча азыр? Тайттыкы 3 килограммы, мисалы үчүн эгерде мен супермаркеттерди баасын айтсам 350дөн нары да. 350 сомдон нары. Супермаркетте. Октой баасын билбейт экен. Сен канчадан бери атасыңар? Мен 3 килограмм 195тен. Биз 195 сом. Анан килограмм алса иши арзан түшөт. Килограммдап алса дагы арзан болот экен. 175тен түшөт. Мына туугандар өзүбүздүн өндүрүш. Эме туугандар, биз өзүбүздүн өндүрүштү көтөрбөсөк, башка жактан сатып алып, алып келип, жеп ичип жүрө берсек, bir күнү карасаңыздар эле карызыбыз 10 миллиард болуп калганын билбей калабыз. Карыз деген күн сайын өсүп атат да. Бул эмнеге өсүп атат? Себеби дегенде биз профицит бизде, өзүбүздө бюджет дефицит болот дагы, башка жактардан карыз алып жашашка туура келип калат. Эгерде биз кыргыздар ар бирибиз өндүрүүчү болсок, мисалы үчүн мен каймак чыгарсам, сиз быштак чыгарсаңыз, бирөөсү самын чыгарса, бирөөсү стиральный порошок чыгарса, бирөөсү болсо консервация кылса, варенье чыгарса, ар бир үйдө жок дегенде ар бир үй күнүгө 50дөн жумуртка чыгарып турса, 50дөн жумуртка. Мына биздин өндүрүш ошону менен болот да. Туугандар, мына Кыргызстанда жеп ичип аткан бардык продукталар булар жерден чыгат, асмандан түшпөйт. Буну космостон, Марстан алып келбейт туугандар. А бизде жер турат. Бизде 2 миллион гектар жер бош жатат. Эч нерсе эшек оттоп жатат. Эшек да барбайт ал жерге. Мына ошол жерлерди иштетели дагы, чыгарайлы. Мына самындын сырьёсу эмне дейсиңер? Не? Бул космический пыльцадан жасалбайт, бул май. Мына обычный эле Кыргызстанда ошо жерден чыккан нерселерден эле чыгарылат бул самын. Мына продукта нан дагы жерден чыгат, май дагы жерден чыгат, бар жок жерден чыгат. Мына ошон үчүн бардыгыңыздарды өзүбүздүн өндүрүштү көтөрүүгө чакырамын. Биздин негизги кыла турган ишибиз бул өндүрүш көтөрүш. Болду эми уруш талаш, сен демократ, мен либерал, анан сен дагы бирөө деп мушташып, бул еврейлер бизди дүйнө жүзүн бөлүп салганда еврейлер. Разделяй и властвуй дейт буну кытайча. Бизди бөлүп салгандагы биз деген бири-бирибизди укпайбыз. Бир казан турат, 40 кулактуу казан турат, береке. Ошону биз бирөөбүз келип бир кулагынан тартып көрүп атабыз, бирөө 40 кулактуу казанды 40 жеринен бир көтөрүп туруп берекени көтөрүп кете турган бул кыргыздын өзүнүн милдети. Бардыгыбыз ушул өзүбүздүн кичинекей өндүрүштөн башталат да. Өзүбүздүкү деген принципке биз өтүшүбүз керек. Кичинекей бир товарда дагы ушундай саясат болуш керек. Бул каяктыкы экен? Спичка каяктыкы? Кыргызстан, апке Кыргызстандыкын бер. Мына нан каяктыкы? Биздики. Бер. Мына деп ошентип туруп бул тыйындан сом куралат, сомдон анан миллион куралат. Ошон үчүн баягы көңүлгө эре-төрө көрбөй мынантип кое турган маселе жок. Ошол маселенин бардыгы мелочтан башталат. Ошон үчүн мына бир
такка жакшы кагылбагандыгы үчүн кабар чоң армияга жетпей калат дагы, анан ошол армия жеңилип калып атат. Ошон үчүн ар бир меличти такалап жасай турган болсок, анан ошондо өнүгүү болот. Туугандарым, бардыгыңыздарды өзүбүздүн өндүрүштү колдоого чакырамын. Айна чабылткан балдар жөнүндө да айтып кой. Мына айна менен самынды, мына жигит, Муслим деген жигит ушул самынды чыгарып атат. Бул жигит, бул башка Россияга барып деле иштесе оокатын таба турган жигит да. Бул өзү баягы конструктор, изобретатель, көп нерсени өзү жасай алат. Бирок мына ушул ишти аркалап, ушул өзүбүздүн өндүрүштү көтөрөм деп убара болуп тамтаңдап жүрөт. Колдоп коелу. Барайлы базардан бизде бардык эле жерде самын бирдей, өзүнүн составы бирдей эле болот. Өзү самын. Российскийби, болгарскийби, чалдарскийби, сыганскийби, самын эле болот. Ой, эмес жок, айырмасы жок. Барып эле мына ушул өзүбүздүн Береке деген самын чыгыптыр, Кыргызстандыкы. Кел ошону алып коелу. Береке деген самын чыгыптыр, ошону кел колдоп коелу. Айна чыгыптыр, Эко+. Айна биздики экен, кел ошону алып коелу. Составы бирдей эле. Болгону арзан биздики, өзүбүздүкү арзан. Башка жактан привозной эмес, жол кире кошулбайт. Өзүбүздүкү арзан болгондугу үчүн өзүбүздүкүнү алып ушул жигитти колдоп коелу. Бир самын, бул дагы саясат. Бир айна дагы бул дагы саясат. Бар туруп, бар жок өзүбүздүкү болуп калат. Бир алып бунун мазасын көргөндөн кийин оштуктар айтмакчы. Башка айнаны, самынды карабай каласыңар. Өзүбүздүн өндүрүштү колдойлу туугандарым. Ассаламу алейкум.